Россиянын Забайкалье аймагында Рамиль Шамсуддинов аттуу жоокер 8 аскерди атып өлтүрдү. Өлкөнүн коргоо министрлиги анын мындай кадамга барышын жеке көйгөйлөрүнүн улам өзүн кармай албай калуу катары баалаган. Бирок Шамсуддиновдун туугандары, тааныштары окуя ошол аскер бөлүгүндөгү дедовщинадан улам болгондугун айтышууда. 31 октябрда социалдык тармактарда жана YouTube каналында туугандарынын божомолун тастыктаган тасма тараган. Анда Шамсуддиновду офицерлер чектен ашып кордоп жаткандыгын көрүүгө болот. Анда аны жыпчылаңач чечиндирип алышып, даараткананын унитазына башын салдырып, уруп, тээп, андан соң эки колун байлашып, көмкөрөсүнөн жаткан абалда үстүнө заара кылышып жатышкандыгын көрүүгө болот. Жондору алган жаракаттарынан улам бүт кан. Учурда жоокер камакта. Ал кылган ишине өкүнбөй тургандыгын айткан. Анын достору атасына жардам катары 220 000 рубль чогултуп беришти. Интернетте Шамсуддиновду бошотуу петициясына 12 000ден ашык адам кол койду. Россиянын коргоо министри Сергей Шойгу кырсык боюнча жабык жыйын өткөрүп, тергөөнүн жыйынтыгы менен кайдыгерлик кылган кызматкерлер иштен алынаарын эскертти. Бишкекте Орозбеков көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн короосунда унаа тебелеп кеткен 3 жашар наристе чарчап калды. Бала өзүнө келбей ооруканада көз жумган. Бул тууралуу ооруканадан билдиришти. Маалыматка караганда кечээ дем алыш күнү саат 4 чамасында Toyota Sequoia машинасынын айдоочусу короодо токтоп турган унаасын артты көздөй айдаганда 3 жаштагы баланы байкабай тебелеп кеткен. Бала улуу агалары менен короодо ойноп жатышкан. Унаанын артынан улуулары өткөн, андан соң эң кичүүсүн байкабай калган. Баланы дароо ооруканага алып барышкан. Тилекке каршы оор жаракат алгандыгына байланыштуу ооруканада каза болуп калган. Окуя боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталганы, ал эми унаанын айдоочусу камакка алынгандыгы айтылды. Кыргызстандын мектептеринде бүгүндөн тарта каникул башталды. Билим берүү жана илим министрлигинен билдиргендей, окуучулар күзгү каникулда толук бир жумайы салышат. 11 ноябрда кайрадан окуу башталат. Мектептердеги эс алуу биринчи чейректин бүткөндүгүнө байланыштуу берилди. Ал эми 7 ноябрдан баштап кыргызстандыктар 4 күн катары менен эс алышат. 7-8 ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү деп расмий майрам күн катары жарыяланган. 2 күндүк майрамдан соң ишемби, жекшемби эс алуу күндөрү уланат. Синоптиктер шашылыш кабар таратты. 4, 5, 6 ноябрь күндөрү суук түшөт. Өлкө аймактарында жамгыр жаап, аба ырайы кескин бузулат. Бүгүн 4 ноябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, карга айланат. 5 ноябрда түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында Чүй, Талас, Ысык көл жана Нарын облустарында жаан карга айланат. 5-6 ноябрь күндөрү абанын температурасы төмөндөйт. Ал эми шаардык мэрия бишкектиктерге 1-2 күн аралыгында жылуулук берилерин убадалады. Кыргызстандык балбан Жоламан Шаршембеков грек-рим күрөшү боюнча 23 жашка чейинки балбандар арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынды. Мелдеш Венгриянын Будапешт шаарында өтүп, Шаршембеков 3 ноябрда өткөн финалдык беттеште армениялык Армен Меликян менен беттешкен. Жыйынтыгында армениялык атаандашына 11-7 эсебинде жеңилип, күмүш байгенин ээси болду. Шаршембеков 3 ноябрда грек-рим күрөшүнөн 60 килограммга чейинки салмакта килемге чыгып, финалдык беттешке жолдомо алганга чейин баардык атаандаштарын артыкчылык менен жеңген. Жоламан Шаршембеков 20 жашта. Ал былтыр февраль айында Бишкекте өткөн күрөш боюнча чоңдор арасындагы Азия чемпионатында жана октябрь айында Венгриянын Будапешт шаарында өткөн чоңдор арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш байге алган.